Эми барыбыздын башыбызда бир сыноо болот экен. Кудай таалам ар кимге ар кандай сыноо болот. Бирок Кудай таалам ушундай экен, өзү берген сыноолорго сабыр кылган адамды жакшы көрөт экен да. Талас обласындагы дагы бир үй бүлө үйлүү болду. Көк Кашат айылынын тургундары айылдагы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 26 жаштагы Эрмек Бактияр уулунун үй бүлөсүнө 1 миллион 200 миң сом чогултуп, там сатып беришти. Жаш жубайлардын ортодо бир уулу бар, экөө тең бирдей аракетчил. Алар бүгүнкү айылдаштарынын чоң жардамына кубанып бүтө албай жатышат. Ошо кече биринчи түнөдүм да кечинде ошо баш октой албай өзүм бир кызыктай болуп мындай сүйүнгөнүңөнчү үйлүү болуп калдым деп. Ушуну баштаган Осмон чоң ата жана биздин өзүбүздүн айылдын имамы молдокелерге бардыгына чоң рахмат. Кимде ким жүгүргөн болсо чоң рахмат. Алла ыраазы болсун бардыгынан. Тамдуу болдук, буйруса алдыга умтулуп жашайбыз. Кичине поля бар бизде, ошо поля менен алек болобуз. Мал күтүп, мал менен алек болуп, ошо биз дагы башкаларга жардам бергенге аракет кылабыз эми. Буюрса колубуз толуп турса биз да аябаганга аракет кылабыз да. Умтулуп жашайбыз. Кичине поля бар бизде, ошо поля менен алек болобуз. Мал күтүп, мал менен алек болуп, ошо биз дагы башкаларга жардам бергенге аракет кылабыз эми. Буюрса колубуз толуп турса биз да аябаганга аракет кылабыз да. Ушул тамда эми мына айыл элинин жардамы менен 1 миллион 200 миң сомго алдык ушу тамды. Алам буйрук экен, ушу Эрмегинибиз өзүңүздөр билбейсиздер го, биз билебиз мынакей. Алан сыноосу болгондо бир колунан бир бутунан ажыраган адам да бул эми. Анан келинчеги дагы майып адам. Анан кийин ушул бир тууганы менен жашачу эле, бир үйдө 11 киши жашачу да. Анан кийин ушул туугандарын да кеңешип биринчи, анан кийин ушул ишти самалыкта баштаганбыз да. Анан Алла буйрса ушул жалпы Көк Кашат айылы көтөрүп кетти ушул самалыкты. Анан ушул үйдү ушул бир ай, жана айтылды го 35 күнүн ичинде ушул үйдү алып бердик да. Пайгамбарыбыз айткан, ким бир колу жука адамдын, жетим жесирдин ошондой бир майып болобу дейбизби? Эми бул нерсени Кудай таалам бул сыноо дүнүйө экен. Бардыгыбызга сыноо бар. Рызкыны берген Кудай, ден соолукту берген Кудай, бирок кээ бир нерселерде бардыгыбыз үчүн эле сыноо болот экен. Ушундай сыноо дүнүйөдө мына ушул инибиз дагы ушундай бир жашоонун сыноосу, Кудай тааланын сыноосу дейбиз. Ушундай болуп, бирок ушул сыноо болсо дагы ушул инибизге бир жакындан бир кол кабыш кылып сиздер мына ушундай жаркыраган үй ушинтип белекке берип атыпсыздар. Хадия дейт бул нерсени, ихсан дейт. Кудай таалам бардыгыңыздардан кабыл кылсын. Ислам үчүн, динибиз үчүн ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбызга жардам берип атыпсыздар. Кудай таалам сиздердин урук тукумуңуздардан да жакшы мыктылары чыгарсын. Пайгамбарыбыз айткан, ушундай колу жукаларга, жетим жесир ким жардам бере турган болсо, менен бейиште ушундай деген да. Ушундай жакындык ушундай болот экен. Демек, пайгамбарыбыз менен коңушу болот деген. Негизи бул аярлуу үй бүлөгө бүтүндөй Көк Кашаттыктар салым кошкон. Там сатып алууга чогулган 1 миллион 200 миң сомдун 200 миңин өзүнүн бир тууган жалгыз агасы берген. Калган миллион сом элдин жардамы. Ал эми сатып алынган эски тамдын жанында жаңы үйдүн дубалы да бар. Участогу 18 сотук, коро сарайдагы курулган.